Каухар, ишкер айым. Акак үй кожойкеси. Дегбир нормальный жашообуз болду экен. Пермет спортчу. Зумрат феминистка. Жана Асыл. Сиз жумасына $500 таптыңыз келеби? Түшүндүңөр да. Кинону тарткан оңой болду же кинонун атын койгон оңой болду? Кино тарткан оңой болду. Атын өлө кыйын. Атын аябай кыйналдык чындыгында. Могу кинодон чыккан, мисалы үчүн прокаттан аябай көп чыкса, мунун экинчисин тартайын деген ойлор барбы же жок? Жок, эми азырынча андай ой жок. Андай ой жок. Буйрса. Кино кандай өзүңүздүн купуңузга толду? Эми буйрса деп туралы, эми эл үчүн тарткан үчүн эми билинет го. Эми жакында көрөбүз. Эми азыр эл кирсинчи. Премьераңыз куту болсун. Рахмат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар, угармандар. Биз кайрадан эле Бишкек шаарында Манас кинотеатрында Кыял кечтер кино тасмасынын жабык көрсөтүүсү. Саламатсызбы, Эрмизан? Саламатчылык. Премьераңыз куту болсун. Рахмат. Иштекемиз. Бул кинодо роль жараткан кыйын болду же оңойлуу болду? Кыйын болду деп айта албайм. Бир оорчулуктар болду, конечно же, бирок мен өзүмдүн ролум боюнча көп деле оорчулук көргөн жокмун. Коллектив арасында кандай болду? Мындай ынтымактуу болду же кээ бир жерден баягы урушуп кеткен деген сыяктуу? Эми баары бир болот да. Жок, эми эгерде кыздарды алсаңыз, эми атаандаштык бардыр, бирок мындай баарыбыз тең эле мурдатан бери киного тартылып жүргөн кыздарданбыз. Ошондуктан баарыбыз эле мындай профессионалдуу карадык бул нерсеге. Анан ынтымактуу эле тартылдык, баары жакшы болду. Ошондо бул кинодон деген экинчиси чыгып, кайра экинчиси сизге тартылып бериңиз десе тартылып бересизби? Албетте тартылам. Эгер Сценарий болсо тартылам. сценарий жакпай калса тартылбай коесузбу? Ооба. Может, сценарий жакпай, гонорар жагып калсачы? Гонорарбы? Эми Кыргызстанда гонорар андай деле чоң болбойт болуш керек. Гонорарды мындай аркасынан чуркан деле болбойт го дейм. Ошондо бул кинодо сизге өзүңүздүн аткарган ролуңуз жактыбы же гонорарыңыз жок? Гонорарым деле жакшы болду. Ролумду болсо эми буйрса көрөбүз да. Аны айта албайм азырынча. Мындай өзүңүздүн оюңуз боюнча кандай мындай майын чыгар аткардым деп ойлойсузбу же кичине жетпей калды деп? Билбейм, көрөлүчү биринчи. Биринчи көрөлү. Чеки мына. Жакшы. Рульді оң қол бұрсаңыз оң қол кетеді, сол қол бұрсаңыз сол қол кетеді. Сиденья, бүт, мафон, бүт бар деп, күзгі. Кстати, күзгісін қарасаңыз, отырыңыз жандар. Отырыңыз. Қандай сезілші өзі, нормальный екен, жақсы екен. Күзгіні қараңыз, көрдіңіз бе? Күзгі прям тұп-тұнық қоз күзгіде өзі апапақ болған, машинаға жарашқан. Прям женский деп қошақты болды, арық көрсетеді. Қалайсыз, оң жағындасыз күзгі. Сол жағында да күзгі. Пробка келіп, тоқтадыңыз, шап түшірдіңіз, бияқты аштыңыз, бояндыңыз, подушкаңызға тияқты түшіріп бердіңіз, ал боянды, тас көтердіңіз, кеттіңіз, көрдіңіз бе? Жүрсеңіз? Қандай дедіңіз? Моторды көріп болмыз сонда? Мотор керек жок. Шыне, мотор не керек бар сізге? Сиз бул кинодо роль жараттыңызбы? Бул кинодо роль жараткан жокмун, мен конок катары эле. Конок болуп келдиз. Демек, бул кинодон сиз кандай эмнени күтүп атасыз азыр? Кандай болот, эмне болот деген? Бул кино мага акча каршы эмес, же болбосо бир нерсени обещать эткен эмес, ошондуктан эч нерсе деле күткөн жокмун. Эме барбы? Жок, андай смысл эмес мындай. Бирок вау деймби же кандай деген? Сөзсүз түрдө ар бир киного келгенде вауду күтөсүң да. Анткени киного келатканда бул жака аз дегенде 2 саат убактын коротушуң керек. Демек ошол 2 саат корогон соң жакшы сапаттуу кино көрөм деп ойлойм. Ошону күтөм. Ошондо азыр ушул кинону көрүш үчүн 2 саат убактыңызды коротуп келдиңизби? 2 сааттан ашык убактым коройт да. Каякта жашайсыз? Жок, сен түшүнгөн жоксуң мени. Азыр кино өзү 1 сааттан ашат да. Анан ошол жерде жүргөнүбүз общий 2 саат, 2,5 саат убакыт коройт да ушул кино көрүш үчүн. Анан демек ошого жараша жакшы сапаттуу вау болуш керек, сөзсүз түрдө. Мындай тортту свечасыз үйлөгөн болбойт да. Байке, биз өзүнчө отурабыз, аралашпаңызчы. Кечиресиз, мен жөн эле идея талап айтып койдум да. Кереги жок. Жок, айта бериңиз, мен угудум. Биз угуп атабыз. Салам алейкум, Самат байке. Алейкум ассалам. Биринчи эле сурообуз, сиз бул кинодо роль жараттыңызбы, жараткан жоксузбу? Жок, роль жараткан жокпуз. Жөн эле кинону көрүп,
Кино бүткөндөн кийин өзүм оюмду режиссерге айтып, жана элге айтып, ошондой максатта келдим да. Оператор болдум, башкы оператор. Главный оператор. Не, ново тарттым. Бул кинодо башка кинолордон кандай айырмачылыгы болду? Же Негизи- бардык кинолор окшош эле болобу? Жок, негизи определенный бир 20 жакын кино бар болуш керек. Анан ошо дүйнө жүзү боюнча алар кайра кайталанып, башка актерлор менен кичине ситуациялар өзгөрөт. Бирок ошолор кайталанып тартып берет. Бул музыкада деле ошондой, кинодо деле ошондой деп ойлойм да. Силер Ак өргө Сити мисалы үчүн кинолоруңар мындай булардан кандай айырмачылыгы бар же болбосо башка кинолордон кандай айырмачылыгы бар? Айырмачылыгы деле анча деле жок болсо керек. Окшош эле. Может бизге кичине күлкүнчтүүрөөк. Булар башка режиссерлордуку болсо мындай өзүнүн изюминкасы болот го. Бирөө көбүнчө жашоого басым жасап, мындай болуп аткан жашоону тартат. Бирөөсү болсо юмор менен тартат. Бирөөсү болсо драма тартат дегендейчи. Бирок Сүйүн Байкен тарткан кинолор дайыма мындай элге жаккан, элге жакыныраак кинону тартат да. Ошондо бул мисалы үчүн сиз азыр көрөм деп келдиңиз да, кинодон кандай эмени күтүп келдиңиз? Мен чын айтканда эч нерсени деле билбей элем, мен трейлердин деле көрө элек экенмин. Көрбөй эле келип Жок, бирок мен рекламаларын көрүп жүрөм. Анан Сүйүн Байке өзү чалып айтты. Ушундай кинобуз даяр болду. Келип, конок болуп, сый болуп, көрүп кеттиле кинобузду депчи. Мен чын айткан трейлерин көргөнгө жетишпей калдым, тизерин да көрө албай калдым. Анан общий эле кинонун эле жалпысын эле бияктан мындай нөлдөн баштап отуруп эле көрөйүн дедим. Сценарийин деле билбейм, сценарийин деле сураган жокмун. Болгону ошо тартылган кыздарды көрүп турам. Сиз даже кинону көргөнгө келгенде да сценарийин биринчи сурап окуп алган көрүп көрөсүзбү? Жөн ба тартып аткан учурда балким эгер аралашып кала турган болсом билмекмин да. Ошол боюнча общение кылалы экен. Жүрөйүн четче. Сүйлөй бербейсиң буяктан. Эмне болду? Тартылчы четке общение кылалы. Ошол эч ким тааныбайм-ычы. Тааныбайм. Саламатсызбы? Сиз бул кинодо роль жараттыңызбы? Бул кинодо ролду ким жаратты? Сиз жараттыңызбы? Саламатсызбы? Приветсиң? Привет. Бул кинодо сиз роль жараттыңызбы? Ооба. Кандай роль жараттыңыз? Сүрөтүнөн көрүнүп турбайбы? Жок, ошо сүрөт просто айтпай атпайбызбы кандай роль жараттыңыз? Кызыктуу роль жараттым болуш керек, билбейм иш кылып. Боюнда бар келинмин аякта. Ошол атайын жасалган курсакты көтөрүп, бушылдап, күшүлдөп жүргөн бир. Кичине ойлоп койсуңарбы? Көчүм не деп сүйлөштүк? Бир күн чыдай алган жоксуңарбы? Элбетте же! Ошол роль жаратып атканда кандай кыйынчылыктар болду же оңой эле баарын тең бир дубль менен тарс аткарып салдыңыз? Тарса турс болбойт экен. Сүйүн Өткеев өзүң досуң болгондуктан баягы жоопкерчилик чоң болду. Анан курсакты көтөрүш аябай кыйын болду. Анткени кадимкидей салмак кошот экен, ошону баскан деле кадимки күйүгүп, бышылдап. Кандай салмак кошот? Тамак жеп курсак көмөттүңүз? Жок, атайын жасаганда. Тиги жасалма курсак. Жасалма курсакты көтөрүш оңой эмес. Ойлоп атпаймынбы өзүм? Болдубу? Жок, элек. Бери сурай. Жана актер менен актрисалар кандай өзүнүн эмесин мындай мыкты аткарыштыбы же аябай эле нерв куюшту эмне болду? Жок. Кыйынчылыктар болду? Мен ушул кинодо биринчи кино болду окшойт. Мен актерлорго так жыйненген жокмун. Билейин, ушул актер үчүн кайра тартабызбы деген эч кандай эме болгон жок. Бүт актерлор, актрисалар жакшы аткарышты. Мага абдан жакты. Алар Бул кинонун кандай гонорарыңыз кандай болду? гонорар бир $1000 болду. Эми бир $1000. $1000 эле. Сиз гонорарды эң көп гонорар алган ушул кино болду же мындан башка кинолордо болдубу? Мен 6 кинодо иштегем, анан 6 кинонун ичинен ал кезде жаш болгондуктан кичине мындай опыт үчүн эле көбүрөөк иштечимин. Азырынча эң көп ушул болду. Азырынча эң көп ушул болот го деп ойлойм. Анан дагы жакында кандай силер өзүңөр кино тартайын деп атасыңар? Бизде азыр жакында сериалдар болот.
Анан кийин Жора Гулянын экинчисин ойлонуп атабыз. Көрөбүз, может, балким. Мисалы үчүн сиз Жора Гулядан прокаттардан жакшы эле чыгып атабы же? Ооба да. Эже. Биз тартып аткансыз, өтүп коесуз бияка. Бияка өтүп коесуз. Ошол прокаттан жакшы эле чыгып атат деп атпайсызбы? Ошол прокаттан эле чыккан акчаны Жора Гулянын экинчисине жумшайсыңарбы же аны башка проекттерге жумшап салсаңарбы? Аны башка проекттерге уже жумшап атабыз. Уже жумшап атасыз. Вот пальто алып алгам. Кымбат пальто алып алгам. Сиз өзүңүз дагы киного тартылайын деген оюңуз барбы? Киного тартылайын деген ой бар. Тартпай атышабы. Бирок предложение жок. Демек, тартылам десе, давай. Гонорарыңыз бирок. Гонорар нормальный. Нормальный Жакшы гонорар керек болот. Ошон үчүн чакырбай атышат да, ошон үчүн тартпай атышат. А так аябай таланттуумун да менчи. Оператор болуп иштеген жактыбы? Дагы иштейсизби? Албетте, ушул Же актер болсомбу деген ой болду. Балким актерлордун жумушу оңоюраак келип аткарып кетип калат. жок, андай негизи жеңил жакка качпайбыз эч качан. Негизи өзүм режиссурада окуймун. Ооба, азыр Өтүп коңуз эже. Кесип коңуз, кайра өтүп коңуз. Чын эле. сиз дагы. Сиз да өтүп коңуз. Чын эле. Мисалы үчүн сиз операторсуз да. Анан бияктагы камера тартып атпайбы? Экөөңөрдүн кандай айырмачылыгы бар? Бул оператор баланым менимби? Негизи азырден запись бастырып эле тияка туруп алды. Кадрды карап. Билбейм. Негизи репортаж алып аткан, анан кийин телевизионный оператор менен кино оператордун айырмасы асман менен жердей эле. Оңоюраак, Жок, бунуку деле оор болот, анткени лайв тартып атпайбы? Наоборот, бунуку кичине оорураак болот атпайбы? Анда сиздики оңой. Ооба, меники оңой да, өзүм ассистенттер менен тияка коюп кой, светти бияка кой, тигиндей кылалы, мындай кылалы деп. Сиз как шеф турбайсызбы, жөнүнө туруп алып? Мен кнопканы эле басып коем да. Штативди бияка коюп кой, бул объектив салып кой деп. Сиз кнопканы басып койгон үчүн $1000 алдыңызбы? Получается ошондой. Ал $1000 бул оператор укпасын, Все хорошо. Макул. Биз кимбиз? Билесиңер? Биз деген апа. Сизге кинонун гонорары жактыбы же ролуңуз жактыбы? Гонорар албетте жакпай койгондо болбойт да, ал дегенде жаккандан кийин анан аткарасың да. Жакпаса албетте ойнобойсуң. Ошондо сиз кандай ойлойсуз, бул ролду мындай майын чыгар аткардым деп ойлойсузбу же майы чыкпай калды? Ошону билбейм да, ойноп атканда өзүңө билинбейт. А бул чоң экрандан көрүнгөндө анан ар бир эмоцияң, каякта ойноп жетпей калганы, каякта ашып кеткени, ошонун баары көрүнөт. Негизи кыздардын достугу болбойт. Кандайча болбойт. Силер деген 1 жыл жолукпай калсаңар болду, бири-бириңерди унутасыңар. Биз далтыра сырдашып чыгып кетебиз. Ана эркектер жөн эле ушак деп коет. Актерский состав менен мындай дегил айтканда кандай эмеде болдуңуз, мындай уруш жакшы көрүү, жек көрүү деген ар кандай немелер болот да съемка учурунда? Ооба, негизи болот. Бирок эмнегедир мен тартылган фильмдерде андай эч качан болгон эмес. Анан негатив орун алган жерде иштеп көргөн эмесмин. Ошон үчүн андайларды айта албайт экенмин. Бул жакта дагы жалаң жаштар ойногондуктан, жаштар иштегендиктен баарыбыз бири-бирибиздин тилибизди жакштап, анан аябай жыргалбай съемка болду да, каткырып атып эле өтүп кетти. Ошон үчүн жакшы. Ошо силер өлө каткырып өтүп атканда операторлордун жини келген жокпу кайра-кайра? Жок, операторда иштөө учурунда съемка деп баштаганда биз аябай ага олуттуу карайбыз. Съемкадан сырткары эс алып атканда, тамак жеп атканда ал каткырыктар ошакта болот да. Мынакей биз жаңы эле оператордон интервью алдык да. Ошол айтты бизге. Мен жөн эле отуруп бир кнопканы басып коюп $1000 алдым деди да. Сиздин гонорарыңыз сыр болбосо кандай? Жакшы экен, ал жакшы акча алыптыр. Мен дагы жаман акча алган жокмун. Жакшы алдым буюрса. Сыр экен демеге. Мында айткым келбейт да, канча алдым деп. Эмне эле өзүң чечип атасың? Ушу. Кел добушка коебуз. Колдоном дегендер кол көтөргүлө. Эми колдонбойм дегендер кол көтөрүлү. Ака. Ася. Мынча кыйын. Ася.
кинонун башкы режиссеру, башкы продюсери Сүй Океевди жана ушул кинонун башкы каармандары жана ушул кинону тарткан оператор, монтажер деги эле кинонун жалпы тиешеси бар жалпы жамаатын бул жакка дүркүрөгөн кол чабуулар менен чакырып алалы. Назира Айтбекова карагылачы. Жап-жашпай вообще өзгөрүлгөн жок. Ошол бойдон. Бир эле кемчилиги бар, слишком сулуу. Кана келиңиздер. Сүйүн Океевке бир кол чапыңыздар. Асхат Сулайманов ар бир киного тартылып жүрөт. Куттуктайм, бүгүн да тартылыпсыз. Болду, кечке эле тартылып бермей жок. Анан башка актерлорго деле эмемисин. Мына ушул команда Сүйүн Океевке мен азыр микрофонду узатайын. Сүйүн Океев сиздерге ыраазычылык сөзүн жана албетте ушул команда менен тааныштырып, Кермек жана Чыңгыз булар өзгөчө сонун бир ролду аткарышты. Мен ойлойм, бул жакта отурган киночулар дагы балким мындан кийин көңүл буруп көп чакырат деп ойлойм. Эрмек жана Чыңгыз. Şimdi bizde gelin soğuk atasın. Ооба. Akçam çok. Биринчи биздикин бересиңер, анан акчаны аласыңар. Başta badırın kılbaç tonkuldak. Sen kişinin gökyüzüne örttüysün bir koç çirkin. Көп сүйлөбөй алып келбейсиңби? Maşa olmuyor. Алай жол көч. Эми Асхат Сулаймановду билбейм, кантип тааныштырам. Айтпайбы, билесиңер да, Асхат Сулайманов. Көптөгөн тасмаларды көркүн ачып жүрөт. Мээрим Атантаева көптөгөн тасмаларды көркүн ачып жүрөт. Бизде дагы азыр аябай сонун бир образ ачып берди. Мээрим, сага да чоң рахмат. Кантип тааныштырсам экен билбей атам. Асхат мырза деле айтып коеюн, Назира Айтбекова. Бул Назира Айтбекова тааныбаган адам жок. Баягы кантип десем, буюрса Назираны бул тасмада башкача көрөсүздөр. Айтбекова эмес. Буюрса башка образды чагылдырды. Өзүңүздөр баалайсыздар. Назира, сага да чоң рахмат. Эмил ошол кинонун монтажын жасады, ичинде графика, анимацияларын жасады. Эмил, сага да чоң рахмат. Нуржигит менен биз 5-6 жылдан иштеп келатабыз. Бизге келген 10 класс болчу. Азыр мына 5-курсту бүтүрүп атат, искусство университетинде окуйт. Азыр бул жакта башка операторлук жумушту аткарды. Кол чап берсеңиздер Нуржигитке. Жазбой, ошо жана айткандай эле биздин башкы гримерубуз баарыбызды ушинтип боеп, сонун кылып сиздерге жаркыратып чыгарып аткан ушул карындашыбыз. Мадияр, кел бияка сени өзгөчө тааныштырайынчы. Өзү бир ай тарттык, 29 күн кеч калды да. Анан бир күн эрте келди, алда баягы акыркы баягы сый тамак эрте келди. Тамаша албетте биздин баягы англис тилинде айтканда бес бой деп коет да. Бардык жумушту чуркап кылып, убагында аткарып турган биздин шустрый инибиз Мадияр. Сценарий иштеп чыккан, жана алдыда да көптөгөн буюрса жарыла турган кинолордо сонун сценарий жаза турган иним Насирдин. Анан спонсорлар айтып кетти, сен айталып коеюн, капа болбой, себеби спонсорлор болбосо болбойт. Мератель, стрит мода жана мир одежды. Чоң рахмат сиздерге да, өкүлдөр бул жакта отурушат. Додо пицца биздин курсагыбызды тойгузуп. Чоң рахмат сиздерге дагы. Андан кийин албетте биздин тасманын башкы демөөрчүсү, партнеру Викатур. Жана албетте албаруучу Манас Казычылык, чоң рахмат. Рахмат, эми биздин кино актерлукту узаталы, өз ордуна келиңиздер. Всем приятного просмотра. Кыялкештер кинотасмасы. Кыялкештер 16 январдан баштап бардык кинотеатрларда. Сен чын эле милициядансыңбы, көргөзчү көрчү.
Студентский билет туруп алдык Кыздуу үйдө пул жатпайт.